2013 жылдын ноябрь айында улуттук адабиятыбыз оор жоготууга учурап, 70-жылдары поэзияга келген, өзүнө гана таандык жаңыча ой туюм, дүйнө таанымы бар акын кыздардын бири Шербет Келдибекова 64 жашында дүйнөдөн өттү. Акын эмес кишиндир дүйнөдөн көз өткөндө мен өзүмдүн керт башымды айтайын, абдан оор кабыл алам да. Бирок Шербет өңдү таланттуу акын, жазуучу кишинин дүйнөдөн өткөнүнө мен абдан кайгырдым, чынын айтышым керек. Эмнеси болсо да оорду толгусуз окуя болду. Оорду эч качан толбойт. Бул акын кыздардын муундар менен келет. Ошол муундардын ичинде биздин арабызда кыздардын ичинен ошо Шербет биздин арабыздан кетип калганы бизди абдан өкүндүрөт. Сени кетти дегенде чыгарбай үнүн чыңырып турду жан дүйнөм, чыйрыккан жүрөк чыйра албайт эми түшүнсөм, кемитип биздин ансыз да сейрек муунду, кейитип жанды келбеске кеттиң күз менен. Өйдүлдү турмуш жолунда канат каккылап, бир келген өмүр өрүндө катар келатсак, керемет ырдын ээрчитип улуу кербенин, күүгүмгө батып топпуздун кайран аркырам. Сезимим үркүп сени бир кетти дегенде, чындыктан качып чыркырап турду жан дүйнө, чыгарбай ошол чыканак курак жаш кезди, көзүмө тунду таанышкан биздин ыр дүйнө. Сырт келбети орус акыны Анна Ахматовага түспөлдөш. Шербет Келдибекованын чыгармачылык дарамети улуттук поэзиябыз үчүн ошондой эле деңгээлде экенин чыныгы ыр ышкыбоздору өз учурунда басма сөз беттеринде баса белгилешкен. Орус акындардын ичинен Анна Ахматова деген, Марина Цветаева деген акындар чыкты да, булардын да тагдыры өтө оор болду. Оор болгон экен. Ошого карабастан алар өзүнүн тереңдигин, күчүн, каруусун жоготпой, аялдык мындай бир өтө назиктикке, жеңилдикке дейбизби, ошого алдырбай, көп, бийик, өтө терең, балбан сөздөр менен болгондо дагы калп айтпай жазган ырлар менен атагы чыкты да. Балдар поэзиясы деген түшүнүк жок бизде, бирок 70-жылдар кыздар поэзиясы деген бир түшүнүк кирип кеткен. Мезгилдүү басма сөздө ошолордун чыгармалары талкууланып, анан кээде жазуучулар союзунда бир итору болор эле. Ушу сынчыларды жалдап, атайын бир чыгып келаткан чыгармачыл балдарды, кыздарды чаап койгон учурлар болор эле, талкууламыш болуп туруп. Бул 70-жылдар чыккан кыздар, анын ичинде ушу Шербет эже, Сагын Акматбекова, Роза Мукашева, Айгүл Узакова деген кыздар дагы ошондой жолго туш болушту. Булардын дагы чыгармачыл тагдыры жеңил болгон жок деп ойлойм. Анан Шербет эже сыяктуу эле булардын бардыгына бир мүнөздүү нерсе. Булар каармандын ички психологиялык маанайын бир кыргыздын абдан бир жумшак, алпейим адамдын оозуна жарашкан бир анан сырдуу сөздөрү менен ушу поэтикалык каражаттарды пайдаланып бергенге чоң чебер экенин көрсөтүштү да. Ошол эле Шербет эженин поэзиясында дагы мындай поэзияга даярдыгы жок кишилер, шыр түшүнө бербей турган
анан үстүртөн өтүп кете турган байкабай, эстүү адамды байкабай өтүп кеткен сыяктуу, кыйкырчаактарга эле көңүл буруп, анан акылдуу кишилерге көңүл бурбай калган сыяктуу булардын поэзиясында дагы ошондой бир сырдуу моменттер абдан көп болор эле. Аны сынчылар байкачу, анан поэзияга кызыккан, поэзияны изилдеп жүргөндөр байкайт эле. Булар мурда поэзияда колдонулбаган сөз оборотторун ойлоп табышты. Ошол эле учурда баягы көндүм болуп калган трафарет деп коебуз го. Ошондой бир конъюнктуралык жолдорго түшкөн жок да, ар кимиси изденди дегендей. Ар биринин ырын карап отурсаң, ошо баары бир башкача бир жаңы нуктагы поэзияны мектебинен окуп чыккандай да. Булар деле ошол учурда баары чогуу жүрүп эле, чогуу жатып, чогуу жашап жүргөн жок. Бирок бир кызык нерсе ошол толкун жалпысынан ушу баарын бириктирген бир, анан баарына мүнөздүү бир өзгөчөлүктү тартуулаган бир жакшы толкун болду. Күн күркүрөп, төгөр эле жайында, көз ачырбай кара нөшөр чагылган, мен талаадан жөнөр элем үйүмө, коркунучсуз жай тапчу эле дайыма, түрсүлдөгөн кичинекей жүрөгүм энекемдин колтугунун алдынан. Күн күркүрөйт, төгөт бирок коркутпайт, таң калтырбайт, баягы эле чагылган. Төгөт жамгыр нөшөрлөп кете берем, жалгыздык, ар кыл ойлор, санаалар кете берет мени менен. Күн күркүрөйт, мына нөшөр чагылган, эске түшөт тып-тынч момун баягы кичине кыз, энем азыр сагынган, эске түшөт кээде жүрөк тызылдап, ошол кезде мен да катуу сагынгам. Секелек Шербет 5 жашында дөңдүн үстүн чаңытып балдар менен ойноп жүрсө, атасы артынан күйүгүп чуркап келип, жүрү кызым үйгө, сага катуу жүгүргөнгө болбойт деп үйүнө жетелеп кетиптир. Ошондо бир жамандыкты сезгендей, эмне үчүн мага чуркаганга болбойт деген суроосуна жооп бербей, тубаса жүрөк оорулуу болуп төрөлгөн кызын аяган байкуш ата шуу үшкүрүп тим болгон экен. Деги бир туугандардын ата энесин жакшы билем. Атасы математик мугалим болчу. Шербет ошо атасын абдан баалап, сыйлаган үчүн ошо атасынын жолун жолдойн деди болуш керек. Муну үй бүлөсү ошон үчүн баягы оорулуу экенин мурдатан билген үчүн аябай аяргалап, эми эркедейин десең өтө эркелет, жана эркелер азыр чалчактап кетет эмеспи? Жок, эркелетпей, мындай аяргалап өстүргөн кыз экен да. Анан мунун көзүн карап ошондой. Бирок ошону бул орду менен ошончолук көңүл бөлүүнү, ошончолук эркелетип турса дагы бул абдан басмырт жүрчү. Анан кийин назик ушундай өстү. Шербет Келдибекова мектепти бүтүп, Фрунзедеги кыз келиндер институтунун физика математика факультетине тапшырат. Алгач жакшы эле көңүл коюп окуп жүрүп, акырындап ыр дүйнөсүнө арбалып, математиканы ашыкча жүк катары сезе баштайт. Бир аңгемени жазып алып барып калсам, Токтосун агай иштеп атат экен, 7-нчи жаштын бөлүмүндө. Ана киши ырың бар болуш керек, алып келсеңчи деп. Мурда дагы 1-2 жыл ыр бергем, 1-2 куплеттен. Анан ырды чогултуп алып бардым. Алып барсам, баш сөз менен чыгарып коюшту. Анан да түшүнмөптүм маанысын. Бир атаң тегеремдеги мамилесин карап, башкалардын мага жасаган мамилесин карап, аны акын болсом деген ой ушунда башыма келип аябай чындап кириштим. Бир туугандардын ичинде дагы адабиятка абдан кызыгышчу. Ошол убакта эми башка окуу жайларда окугандар көп деле филологдор болбогондон кийин эмне болуп атат адабий процессте, ким кандай чыгып атат бул жөнүндө көп биле бербейт эле. А бирок булардын үй бүлөсүндө ошол жалаң адабий чөйрө менен бирге жашагандай болуп, анан бизге барганда да ошондой жакшы кабыл алышчу да. Шербет менен 70-жылдардын күз айларында Бегенас Сартов жетектеген Тоо жылдыздары адабий ийриминде таанышкам. Ал убакта бир жумада бир жолу чогулуп ыр жазгандар, аңгеме жазгандар,
ой бөлүшүп ошол бизге өзүнчө бир ыр мектеби болуп калды да. Ошол убакта Шербет Келдибекова, Калбү Сариева менен эгиз кооста ээрчишип келип кетишчү. Мен жатаканада жатчумун. Шербеттерди болсо атасы өзүнчө үй алып берген экен. Мына Дзержинка менен Жибек жолунун кесилишинде эле жана телевышканын жанында болчу. Анан ошол үйгө барып, өзүбүзчө эле ошол жерде адабий бир клуб катары жолугушуп турчубуз. Роза Мукашева, Чынар Унурова дегендер болуп ошол жерде көп барып жүрдүк. Анан ошондо акын кыз деген ушундай болот турбайбы деп Шербетти карап отурчумун. Анткени анын баскан турганы, ыр окуганы, өзүнчө мындай четкерээк отурганы мага сырдуу көрүнчү да. Көрсө өзү эле табигый мүнөзү ошондой экен. Канча жыл өткөндөн кийин деле Шербет мага ошондой сырдуу бойдон сырдуу элеси калды да менде. Андан кийин чечилип тең туштук иретинде баскан турган жерлер болду, бирок ошол эле калыбында. Мисалы жаз келгенде жандунун баары жайнап, жадырап, желпилдеп айрымдарыбыз. Ошентип калган убакта дагы такыр калыбынан жазчу эмес да. Эмнегедир жазды деле муңайым тозгондой, өмүрүндө каткырып күлгөнүн көргөн эмесмин. Кээ бирөөбүз күлөбүз го ар кандай шарттарда. Анан ушу Шербеттин каткырып күлгөнүн уккан жокмун, көргөн да жокмун. Акырын гана жылмайып, же болбосо ошондо да ойлуу болуп калчу да, ошондо дагы жүзү ойлуу болчу. Таап алгын, тартып алгын, ээлеп алгын миң түйүндүү жүрөгүмдүн кылдарын. Тыңшап көрчү, күйүп көрчү, билип көрчү, карегимде, жүрөгүмдө кандай толкун турганын. Ар бир эле акында чыгармачыл бир мындай катмарлар болот. Биринчи көзгө урунганда эмнеси оңой жеткен катмар, анан анын тереңинде жаткан. Шербетте мына ушул тереңдик көбүрөөк болчу. Анан баары бир баягы физика математика факультетинде окуганын таасири менен бул табият бир терең жактарын, анан рационалдуулук көп болчу. Рационалдуулук дегенде мындай акыл, сезим менен интеллектуалдык бир ички дүйнөнү берүү, мында ушундай бир көбүрөөк да. Ырлары башка нерсени айтып атса деле тереңинде бир терең маанилүү ой жатат. Мына адамдын ички дүйнөсүнө үңүлүү, адамдын жеке тагдыры, ошону сырткы көрүнүштөрү, сырткы дүйнө менен айкалыштырып берүү, ушундай көп болчу. Жалындуу жүрөктөрдөй курчтук жаштык, жашоонун кайнап турган күчүн сезүү, арзыбас кишилерди, май диштерди, эскирген көйнөктөрдөй таштап кетүү. Анын ар бир сөзүндө, ар бир сабында, ырларында өтө терең, өтө калың, сөздүн бер жагын, саптардын бер жагын окуганда бир түшүнөсүң. Анын ар жагында фон, акындык фон, поэзиянын фону ошол калың болуп көрүнүп турчу да. Мындай алганда мүдүрүлмө кээ бир жерлеринде, сөздөрүндө бир олдоксондук көрүнөт да. Бирок ошонун өзүндө ал максатына жетиш үчүн, сүрөттү тартыш үчүн кээ бир нерсени ошондой эле олдоксон сөздөрдү киргизип, анан кишинин көңүлүн бурдуруп салат да. Менин оюмда такай бир идея болот. Жашоо турмушунун жалпы агымы бир идеяны берет да. Ал менин жүрөгүмө басып калат. Дайыма анын элеси болот, такай жүрөгүм ооруп турат. Именно ошону айтыш керек деп. Эгер аны жактап жазып, ушуну чыгарып, ойдо отуруп алсам, өзүм эс алып, ушуну жеңилдеп калам да. Бир жазуучу мен 20 вариант болот. Барын издейм, карап отуруп, анан өзүм ушул жагга рахаттанам.
ырды ошол ыр жазсам ушундай жазып ошол пайда болсо деп бул ыр деген өзүнчө бир кумар экен. Карабай туруксуз шарттарга, камалбай жараксыз салттарга, байлабай жаркырак кейиптерге, сүйүүгө эркиндик бергиле. Акындын жан дүйнөсүнүн чыныгы сыры ашыктык ырларын жазганда гана толук ачылат билем. Шербет Келдибекова болочоктогу жолдошу менен поэзия аркылуу таанышып, чоң сүйүүнү баштан кечирип, ошол сүйүүсүнүн ар түрдүү азаптарын жеңип, анан гана өмүрлүккө жар болгон экен. Мен сүйгөндө гүлгүн аруу жүз күтүп, мен сүйгөндө жашыл эле жер жүзү, дес демиңден жер силкинип көк тыңшап, сен да жапжаш өрттөй элең сүйүктүүм. Мен сүйгөндө кыял эле жер жүзү, мен сүйгөндө кыял эле бүт аалам, улуулуктан укмуштарды издеген, сен да кырчын учкул элең садагам. Жалаң ушул үйдөгүлөр муну аяргалап, ырын жазсын, иштесин, сабагын окусун деген ушундай гана мааниде ушундай аяргалагыңыз болчу. Бирок турмуш аны ошо боюнча турмуш аяп койгон жок да. Анан кийин келип иштегенде аны эч ким жанагынтип аяргалап отурган жок да. Иште кадимкидей баягы кызматкердин милдетин аткарып, биздин мугалимдер кастасында иштеди, маданият кезинде иштеди. Анан турмушка чыгып алым экөө баш кошуп калгандан кийин бул тескерисинче алымды ушунчалык бөпөлөп муну